Бақыт байке, өткен жұмада мазарға барып келіпсіздер. Қайсы мазарға бардыңыздар, емнеге бардыңыздар? Бізбен бөлісіп көбесіздер ба? Бұл аламда ғой, мен көзге көрінбеген күштермен іштеген нәрсе, ол қызық та өзі. Башқаша бір жашауда адамдар ойлап, крышасы кетіп қалған жашау деп, қандай деп. Мысалы, біреуден біреуге айттырып, Құдайдың құлағына барып келсін дейді. Құдайдың құлағы бар о деп, қақ деген Құдайдың құлағы дейміз да. Десек, көлге барасың атады дейді. Анан іздей бастадық. Құдайдың құлағы ақтылды, шындай жер бар деп. Анан нет, адам болған дейін біреулер жанына білет екен да. Анан біреу айтып қалды, шында Чолпан-атаның үстіне барсаңа бір чоң таш бар. Ошол Құдайдың құлағы деді. Анан адамды қуалып, анан жөнөдүк. Вот самый қызық. Ошоға жөнөгөндө мен илгери билчек бір чоң кызмак иштеди кыларда, бүт жак чогулатканын көрчүк да. Мисалы бизди көзүстүк болсо аталар чогулуп калса, же бир адамда чоң жумуш болсо, бир ааламда бир жумуш болсо, ошо бизди колдоп башка өкүлдөр, цивилизациянын өкүлдөр да кошулчу да. Анан көбүнчө бизде атланттар кошулат да. Колдоп жүрөт ушу кезге чейинчи. Ошондой эле цивилизациялардын баары кошулуп баштады, анан таң калдык да, бул эмне болуп атат? Кайка атабыз биз? Кудайдын кулагы. Жол деле. Кудайдын кулагына ушунча киши барабы. Иши баратабыз. Анан андай учурда табият менен сен да барың менен бир болуп калат экенсиң да. Анан табият менен ийилип салам берип атпайбы? Келесиңар дегендейчи. Анан баары фиксировать этип баратабыз, анан немелер чыгып атат. Конверт сыяктуу бирдекелерчи, көчкөндөр. Анан видимо ошол бир ачылыш болчу окшойт да ааламга. Анан ошо менен таң калып анан бардык. Барып анан сурадык да айылдар. Көлдүн үстүндө эле, жанагы Чолпан-атанын үстүндө эле больницадан бияка кеткен жол экен. Анан тупигине бардык. Ошо үйгө чейин барып таштак. Эч ким эле билбейт экен, кээ бирлери ай, он жерде бир таш бар, он жерде биз от жак ойночук, мына үңкүр сыяктуу дешкен эле. Анан ошол таштарды сурап бардык. Барсак, действительно бир гуманоид деп коет го. Ошондой цивилизацияларды билесиз го. Ошого окшогон чоң үйдүн жартысындай бир таш турат. Көрдүңүз элечи. Анан ташка барсаңыз, бир жагында туура адамдын кулагы. Алдына барсаң, вообще адамдын неме кулагы да. Жасап коюпчу таш дейм, табият жасап койгон да. Анан биянда кулагы бар экен. Анан мен көрөйүнчү деп баягы башым салып көрсөм, дуң дейчи. Эмне болду? Көздү жумсам, такыр башка энергия. Таң калып эле башым чарып алып, анан кийин кой экинчисине айда башка, үчөөндө 3 башка энергия, бирок алдыкысына кире алган жокпуз. 3 башка энергиялар экен да. Бир ташта 3 кулак ба? Бир ташта 3 кулак. Ошондо ар бир кулактын жанагы үңкүр бекенби, эмне? Үңкүр сыяктуу, мисалы бир кулагына 2 адам батып отурсаң болот экен. Бир кулагы талкаланып калган, ал кичинекейинен оюк болуп калат экен, ага башың эле салат экенсиң. Оң жагында тоже кулак бар экен, бирок ал жак кире албайсың да, көрүнүп турат экен. Мындай эле баш жаткандай да, мындайчы кара куш мээси менен баш жаткандай. Анан бул эмне деп неме кылып атып, эмнеге буга бизди ушунча алып келди десе көрсө, бир кандай сакральный место экен да. Ошол жерчи. Ошол сакральный местеден түз кетет экен. Адамдын тилеги, немелеричи. Ошон үчүн аны Кудайдын кулагы деген нерсени бул аягы түз кетет экен да. Түшүндүм, мен түшүндүм. Ошондой жер экен да. Анан барып келип анан ошону неметем, ошону биз кабыл алгандан кийин дагы ошо жерде анан портал ачылат да. Анан портал ачылып калды да. Ошол порталды ачылышына жанагынча цивилизациялардын баары ошо келип атпы да, ошол жабылып калган портал окшойт да. Керемет, эми ал жерге элдин барып зыярат кылышыбыз керек экен да. Каалаганда да элди эч убакта заставить ете албайсың. Эл өзүнүн жүрөгү тарткан, жан дүйнөсү тарткан жерге барыш керек да. Жок, имеется в виду портал болсо, сразу айткан тилеген тилектердин баары шыр кетсе, барыш керек да ал жерге. Ал жердин таштын аты да Кудайдын кулагы болсо. Ошондой жер экен, эми мындай да, мисалы ар бир адам өзүнчө портал ачындачы. Менин билишимче, ар бир адам өзүнчө портал. Үстүнөн төбөлөгөн нур келип турат. Ошону бир гана кыргыздар билген. Анан төбөсү туюк экен депчи. Төбөсү туюк деген ошо порталы жабык деген сөз да.
эгер ошол адам өзүнүн отуруп алып медитация эмне кылат, ошо порталдар ачыш үчүн кылып атат да. Адам баягы жүрөгү баары мындайдан бир стопка келет да. Мисалы башы акылы бияка, тияк бияка кетпейт да. Качан медитация болгондо адам түз ошол нерсе ачылат да. Ошон үчүн адам медитация кылат да. Түз энергияга отуруп беришет да. Анан ошо энергия дилине келет, анан дилден келип анан иштей баштайт да. Сен кандай иштейсиң, ооруга жумшайсыңбы, же болбосо бирдеке жаратам дейсиңби? Анан все келип турган сен дилиңди киргизе алгандан кийин сен эмнеге киргизесиң? Сен көмүшкө, акылга, подсознанияга киргизесиң. Эмеш, эмчи медитация жакшы. А подсознанияга киргенде подсознание все можешь делать деген сөз бар да. Ошол жака киргенде сен даже өзүңдүн тагдырыңды да баарын алмашсаң болот, ооруңду алмашсаң болот, баарын алмашсаң болот. Анткени подсознание сенин ДНК менен иштейт да, түпсүз байланыштуу. Ар ким вообще негизи ар кандай кирет экен го медитацияга? Да, ар кандай кирет, ар кандай кирет. Анда жол көп. Негизги нерсе ошо подсознание кириш керек да. Ошо биздин көрүүчүлөрдөн бир 2-3 комментарий келгенде ошентипчи, медитацияга кантип туура кириш керек, кандай кылып кириш керек деген суроолор бар негизичи, Бакытбек. Мен өзүм деле ошо медитациянын ар кайсы түрүн, например, кээ бир медитацияларда установка кылып коет, квантовый медитациялар деп коет, ошондон ага жөн эле отуруп, ошол энергияга кошуласың да, ал өзүнүн установкасы менен ошол энергия сен менен иштеп коет. А кээ бир медитацияларда отуруп алып жана бир мечтаны, бир желание кириш керек да, жана сиз айткандай кылыптыр, визуализация кылыпчы. Негизи вообще түрлөр, а кээ бир медитацияларда просто жанагы акыл токтойт адамдыкычы, ошо акылды токтотуш үчүн кириш керек. В любом случае, запомни, в любом случае. Энергия ошо кылып аткан энергия отсюда келет. Өсөктүп отурган, бизди ошо келип кармап коюш үчүн биздин дене чачырап кетпей, обуркада байланып турбайлыбы? Все ошону түздөп турган сенин энергия. Сага кандай кылып киресиң? А это другой дела. Бирөөлөр жөн эле, бирөөлөр күн немеси деп коет го, чакырга ошол жерден кирет, ар кандай кире берет. А бирок чынында түз кирет. Төбөдөн нурду киргизиш керек. Да. Ошону өзүбүз элестетип, визуализациялап киргизишибиз керек да туурабы? Да, мына биреге бат эле дем алып чыгарганды эле биле баштайсың да, мисалчы. Мына демди тартып кармап турсаң, зың деп төбөңө барат. Кайра мынтейсең, бул сага толуп, даже затөгө билесиң. Вот, например, аккан сууда арам жок деп коет го. Эмчин суу күчтүү. Билесизби? Себеп дегенде, ар бир оодалган сайын бунун составы, молекулалары майдаланат да, бири-бирине сүрүлүп же. Эси агын суу болсо. Агын суу болсочу, анан ал күчтөнө баштайт. Азыр бир дүйнө жүзүндө колдоно башталарбы, даже деңиздерди ошондой буруп суулардычы, ошону кемер кылып мынтип тийсин депчи, то есть суу күчтөнсүн депчи. Вот ошол сыяктуу сенде да мындай турган нерсе энергия киргенден кийин ничке келди да, ничке келгенден кийин башка келгенде чоңоет. Анан кайра кызылууга чыгып кетет, но кемер деп атат го биз ал. Кайра бери кызылууга чыгып келет, кызылууга келип бияка келип жайылууга чыгып келет. Жайылуудан белге кайра кызылууга чыгып келет, кайра кеңейүүгө чыгып кетет да. Бул кеңейүү, таруу процесси бул ааламдык процесстер да. Ошондо бүт денебизге общий энергия кирип атканын элестетишибиз керек экен да. Өзөгүбүзгө эле эмес, бүт денебизге, бүт клеткаларыбызга. Мынтип кандай кылсаң кыласың да, мына самый главный биринчи киришет. Эгерде ошону кармаганда, ошол положение кармаганда, илгерки биздин апалар кармачы мунучу. Жана белдик салынып, колдоруна немелер. Белдемчи тагып. Белден баштан түз алып жүрүш. Ошол семиз апалар болчу эмес деген, илгерки бар кой койгон апалар болгон да. Вот анан биз ала энергияны туура эмес жайгаштыра баштаган үчүн анан бияка кете баштады да, энергиялар чачапчы. А вот это есть жанагы ааламдын структурасы бул. Энергияны жылгачы. Ошону азыр деле кармап, азыр көп кармап атпайбы. Обычно ого Манас илиминдеги балдар, Манаси чыгырыгын жасаган балдар вот такой способду колдонот да. Даже отуруп алып деле мен ойлоп койдум. Бактылуу эмес балдардын баары бул өзүн тааныбаган экен. Өзүн тааныбай эле каяка барарын билбей, каяктагыларын билбей эле баягы өзүнүн жолунан өзү адашып жүргөндөр да. Максаты жок. Да, максаты болгону менен каяка барарын билбей. А эгер билген болсо, ар бир адам өзүнүн ою менен эле ошол өзүндөгү клеткалардын баарын
чачыратып чоңойтуп чачырып чоңойтуп кайсы сүллүү күчүн алып келип туруп канчалык майда болгон сайын атом ошончо күчтүү да мына ошого майдалык алып келет да анан күчтүү болот да өзүңдү таан деген нерсени да биз апарып эмнени тааныйбыз апарып отуруп да рухту тааныйбыз да рух биздин жүрөгүбүздө да кичинекей медерим жер түбүнө жетерим деген биз ошону тааныгандан кийин биз ошо менен иштеше баштагандан кийин бизде эмне болот керемет дүйнөлөр ачыла баштайт да ошондой эле нерселер да аябай көп да бунун жолу медитациянын жолу көп. да медитациянын жолу ар бир нерсеге өзүнүн медитациясы бар да Мен тиги паркта басып жүргөндө медитация кылам да. У меня духовная практика өзүнчө баскан. Анан ошондо баягы какой-то момент ошо өзүмө төмөн Кудайдын нурун киргизейин десем эле мага мындай боло берди да. Чакалап эле мумтуп куяткандай болупчу. Ачыксың. Мен биринчиден мындай болуп кабыл алып кеттим. Бул эмне мынча агрессия депчи. Почему-то ошондой эле боло берди. Ак нур, бирок анан кийин ошентип барып анан кийин мен түшүнүп кабыл алдым. Значит, аябай энергия көп түшүп аткан турбайбы деп кабыл алдым да. Анан ошенткөндөн кийин анан кийин андай болбой калды кайрачы. Жанагы же биринчи батыра албай жаттымбы өзүмө көп эл мигрен болуп атпайбы? Мигрендин түшүнүгү ушул да. Энергия келип атат. Да, каким-то путем башка кирип атат. Башка киргенден кийин анын реализация болбой калып атат да. Ошол энергиячы мисалы же көрүү менен чыгыш керек, же айтуу менен чыгыш керек, же болбосо сен медитация өзүңдүн денеңе таратып анан чыгарышың керек. Баягы энергиячы. Ал кирет тигилерге. Киргенден кийин ал башта билбейт анын чыгарганын. Барат да тур мигрен болуп атып дарысын ичет, тигизин ичет. Ошентип жүрбөйбү? А самом деле ошол именно сага келип аткан энергияны реализация кыла албай калган. Жок, бул жерде энергияны реализация кылыш үчүн не обязательно көрүп жана айтымчы болуп кетиш эмес го дейм. Мен, например, антип үстүмөн куйганда мен жана бүттүм клеткаларыма баарын таратып туруп анан кийин бутума чыгарып анан мынтип шлейф кылып эшитип алам да. Сен иштетип атпайсың. Анан биягыма кетип аткандардын баарына баягы энергияны таратып кете берем да. Ошондо болупчу. Точно ошондой эле кылып жана Шайдот атанын китебинде дагы суу жөнүндө жазылган го. В общем, любой адам Дөт атага кайрылып эле, Дөт ата, мен сизден суранам, мендеги болгон жана микро макро элементтердин баарын тууралап бериңиз десе, Дөт ата тууралайт экен ошону. Анан Сулайман ата суунун пири да. Биз 80% суудан турабыз. Сулайман ата ошо жараткандын уруксаты менен, Сулайман атамдын колдоосу менен мен өзүмдүн суумду жаңыланттым дегенде мен ошону көрөм да. Прям мынтип туруп анан кийин кетип жерге кетет да. Анан кеткенде эме деп коем. Жерине касиетиңен кагылайын жеринем, өзүңө тапшырдым, өзүң жети кабат жериңе киргизип туруп, аны трансформациялап гүлгө айландырып жибер деп коем. Анан мен өзүмө Кудайдын нурун киргизип алам. Кайрачы биягынан. Сонун тукмак бар деп аябай сонун. Сөйтүп дегенде пирлердин баары иштейт да. Пирлердин баары иштейт. Адам ушундай болуш керек да. Адам жаза үйрөнүш керек, өзүн өзү адам өндүрүшкө коюш керек да. Сени бул кылып атканың баары өзүңдү өзүң өндүрүү да. Вот такой өндүрүштө болуш керек. Өсүү, өзүн өстүрүү деген ушул да. А жок жүрө берсе ушу менин тагдырыма жазылган экен, анан ушудан ооруйт экен, анан ушу мага сыноо экен деген болбойт да. Сен өзүңсүң. Өзүңө кожоюн, өзүңө архитектор, өзүңө устат да. Вот өзүң менен өзүң иштешиң керек.